Орусияны кыдырып жүрөсүңөр. Ояк барсаңар буряттар, нарак барсаңар тувинстер, нарак барсаңар хакастар. Ошолор деле биздин бир туугандарыбыз. Бирок жоголуп баратышат. Жоголуп баратканы жымшыйган көзүнөн башка эч нерсеси калбай баратат. Булардын кээ бирлери 200 адам калды, 300 адам калды деп кызыл китепке кирип калды, акыл жүздөй болуп эле. Эмне үчүн силер биз жоголбой келатабыз? Анткени бизди сактап турган стержин өзөк болуп бизде дин болду. Ата бабабыз ушул Алтайдан көчүп барды. Барганда дин жок эле бизде. Бизде отко сыйынган, шаман болуп башка болуп жүрдүк эле. Барсак, азыркы Кыргызстанда жашап аткан түпкүлүктүү кыргыздар, ичкилик кыргыздар мусулман экен. Алар хандыкка баш ийип, намаз окуп мусулман болгондугун көрүп, адигине тагай бийлер айтты, "Кой, булар жакшы экен. Тамак аштары төзүк экен. Булар мусулман экен. Биз дагы мусулман бололу" деп кыргыз эли мусулманчылыкты ыктыяры менен тандап алган. Эч качан кылыч менен келип, башка менен келип, бирок коркутуу эмес. Мусулман болгон болсо тамагы тартипке түшөт экен, үй бүлөсү тартипке түшөт экен, бир баш болот экен, бир жакадан баш чыгарып, бир жерден кол чыгарат экен деп адигине тагай бийлер тандап, анан жалпы журтчулук анан биринчи мусулман мазарын Арсланбабка коюшкан. Арсланбаб ата деп айтылган жер бар. Арсланбаб ата деген жерге кайсыл жерде ошол жаңы болгон мусулман болгон кыргыздардын кыйындар өлсө, ошол жака барып, Көлдөн, Таластан, Баткенден, бардык жерден Арсланбаб атага коюп, биринчи мусулман базар ошентип Арсланбабда пайда болгон. Анан кийинчерээк мусулманчылык көбөйдү, адам көбөйдү, башка болду, башка болуп отуруп, башка мусулман мазарлары бизде пайда болуп калды. Демек, ата-энебиз, ата-бабаларыбыз тандап алган ушундай бир көркөм дин. Азыркы учурда биздин теңирчилерибиз, башкалар айта берет да, силер арабташып кетип атасыңар, арабтардын кийимин кийип алдыңар, арабтардын сөзүн сүйлөйсүңөр, андай, мындай, тигиндей деп. Эмне кыла десек, калпак кийгиле дейт, комуз черткиле, кымыз ичкиле, тебете кийгиле, манас айткыла, башка кылгыла, тигиндей кылгыла, мындай кылгыла, кыргыз болгула дейт да. Анан эмнеге андай кийебиз, эмнеге калпак кийебиз, эмнеге манас айтабыз, эмнеге кымыз ичебиз? Ата-энебиз кылган, ата-бабалар кылган, ата-бабалардын жолунда болуш керек дейт. Ата-бабалардын кылганын толук кылыш керек. Ата-бабалар ошол улуттук каада сактап келип, ошону менен бирге ошол ислам динин башка диндерден өзгөчөлөрүн тандап алган. Орус эли деле христианчылык, православияны тандап алышкан. Ал динди карап көрдү, бул динди карап көрдү, тигил динди карап көрдү. Караса булардын табиятына туура келген православ дини экен, жеңилирээк экен бир нерселерде. Анан ошол нерсени тандашып, ошол динге киргиси келип булар киришти. Тарыхта мына ушундай. Биздин ата-бабалар мына ушул динди тандап алды. Демек, калпагыбызды кандай урматтап кийсек, топубузду кандай урматтап кийсек, кыргызчаны кандай сүйлөсөк, динибизди дагы мына ошондой бекем карманышыбыз керек. Эгерде биз өзүбүздүн тилибизди карап көрөлүчү, кыргыздар отурабыз, кыргызча. Адамды культурный деп айтканды маданияттуу деп айтабыз. Маданият билген. Маданият араб тилинен кирген. Шаарлашкан, маданиятташкан деген сөз. Маданийя. Андан кийин көркөм сөз сүйлөп, сөз маданиятты өрчүткөндү адабият дейбиз. Адабияттын төрагасы, адабияттын туу чокусу, адабият деген дагы ошол араб тилиндеги адабия. Андан кийин илимдин бардыгын жазабыз калем менен дегенде, калам дегенин дагы араб тилинде. Ошол калем менен жазганды үйрөткөн мугалим, муаллим деген дагы араб тилинде. Анан жаза турган кагыз араб тилинде, андан кийин окуган китеп аль-китаб бул дагы араб тилинде. Тамак жейин десең табагың дагы араб тилинде. Демек биздин илим билимге, маданиятка, жогору жакка жетелеген терминдерибиздин 90% ошол ислам аркылуу бизге кирген. Биздин илимий маданиятыбыз, жазуу маданиятыбыз, биздин ички маданиятыбыз дагы мына ошол аркылуу кирген. Эгерде силер Манасты окуй турган болсоңор, Сагынбайдын вариантын, Саякбайдын вариантын, Жусуп Мамайдын вариантын ичинде ислам аябында толтура. Эгерде азыр экөөбүз аяка чыгып мушша турган болсок, мушушкандар көп, айрыкча Москвада көп. Ошо шарт кафеге кирип алып, эми сөгүшүп аткан сөздөрдү карагыла. Кайсы тилде сөгүп атат? Баштаганда кыргызча энеңде баштайт. Анан кийин ал түгөнүп калат да, анан кийин башка тилге өтүп кетип, башка тилде сөгүнөт. Бир арабча сөгүнүп аткан уккан жерибиз жок.
Sögünüp atkanda kırgızça sılabary tөгөнүp kalıp, başka tilge ötüp ketip, oşol tilde sögöt. Demek 70-80 жылда биздин үйрөнгөн маданиятыбыз кандай болуп атат? Эмне үйрөнүп атабыз деген маани. Biz ошол мусулманчылыкты карманып, урматтуу элим, журтум, biz жоголуп кеткен жокпуз. Biz улут катары сакталып калдык. Анткени ислам дини эч бир улутту улут катары жоголгондугун каалабайт. Ал эмес кайсы бир улут өзүнүн тилин унутуп койсо, өзүнүн каада салтын унутуп койсо, маданиятын унутуп улут катары жоголуп кетсе, мына ошолорду биздин шарият күнөөкөр деп билет. Кур'ан-ы Каримде Хужурат сүрөсүндө айтат Аллах Таала, мен силерди улут, уруу кылып жараттым, литаарафу, бири-бириңерди таанып билүүңөр үчүн дейт. Бул Кудайдын жаратканы. Инналлаха я'мурукум ан ту'аддул аманати ила ахлиha. Аллах Таала силерге аманаттарды өз ээлерине жеткирүүгө буйруйт дейт. Демек, кайсы бир элдин маданияты менен, тили менен улут болуп турса, ошол улутту жоготуп коюу биз үчүн күнөөкөрчүлүк болот. Колдон келишинче сактап беришибиз керек. Бирок улуттун, каада салттын жакшылыгын сактануу деген сөз, бул башка улутту тебелөө, тепселөө, башка улуттан өзүн жогору сезүү деген сөз эмес. Азыркы учурда биздин балдарыбыз шаарга келип кыргызча сүйлөй албай калгандары бар. Орус болуп кетип аткандары бар. Кыргыз маданиятын билбей калгандары бар. Ошого биз машырланып атабыз. Бирок биз Кудайдын жараткан бир улутун жоготун астында туруп атабыз. Эртең биз жана ушул Сибирде болгон биздин туугандарыбыз сыяктуу болуп, бардыгын унутуп кала турган болсо, Кудайдын астында дагы бир күнөө иш кылган болобуз, урматтуу бир туугандар. Ошол биз мусулманчылыкты карманып калган үчүн өзүбүздүн комузубуз, салтыбыз, санабыз, кийимибиз, жүрүш турушубуздун бардыгы маданият толук сакталып калды. Анткени динде ушундай иммунитет бар, адамдагы баалуулуктарды жоготпойт. Адамды жогото турган баалуулуктар эмес, тескери бир нерселерди, антибаалуулуктарды гана киргизе турган болот дейт. Биздин ата-бабалар эмне мазарларга сыйынып калган, ондай намаз окуп ишкенде ушул аралашып. Мазарга сыйынган эмес. Ие берем, чечип койсом макулбу? Камерага тартып атат, ошого айтып атканым. Мазарга сыйынган эмес. Мына Кытайлык манасчы Жусуп Мамай. Билесиңер ушуну, манасчыны? Ошонун 8 томдук манас чыгарды. Анан мен ошону окуп атам. Окуп атсам ичинде манас жөнүндө жүрөт. Адамдар мазарга сыйынып жип байлаган үчүн манас ачуусу келип бир Кудайга сыйынгыла, мазарга сыйынбагыла деп мазардын баардыгын кыйратып, жанагы жиптин баардыгын жок кылып, тегиздеген элдер ачуусу келип анан айтты: бир Кудайга сыйынсаңар, мазарга сыйынбай деп урушту деп атат. Бул жанагы дин үзүлбөйт, бирок сүзүлөт. Алсыз болуп калганда адамдар ошентип ар жака тагынып кетип калат да. Ошон үчүн ал туура эмес маселе. Биздин ата-бабалар кыргыздар 3кө бөлүнөт. Ичкилик оң сол болуп бөлүнөт. Ичкиликтер бир кылым мурда мусулман болгондагы энеседен ооп келген кыргыздар отко сыйынган шаманчы теңирчелек биз бардыгыбыз. Анан келип карасак ичкилик кыргыздар сонун болуп кеткен башка болгон экен. Анан адигине тагай деп келип туруп, барып көрүп, кой, биз мусулман болойлу. Христиан болойлу десе, алардыкы так окшоп койгон дин экен. Виночу болот экен. Кой, ушундан биз кутулабыз деп анан караса мусулманчылык жакшы экен. Анан ислам динин кыргыздар тандап алган. Биз калпак кийебиз, ата-бабабыз тандап алган калпак деп. Кымыз ичебиз, ата-бабабыз ичкен кымыз деп. Анан динге келгенде эле аны алгыбыз келбей калат. Ошону дагы ата-бабаларыбыз тандап алган. Ушул бизге дин болгонго ылайык экен деп. Эч убакта кыргыздар Азиретанын кылычы менен же башка нерсе менен кирген эмес, тандоо менен, иктина, ошону кабыл кылып, ошону көңүлүнө туура келип кабыл алган, ошентип мусулман болгон эл биз. Анткени кыргызды дегеле бир коркутуп кыйын аябай эле. Бирөөнү коркута албайсың, чочута албайсың. Дары өзүң коркутуп берет. Ошон үчүн ошондой көнүп алган. Адашып калгандар ал ата-бабанын жолу эмес, а шайтандын жолу. Манас атабыз өзү ушинткен экен, мынакей. Мен аны окуп берем. Немеде даже окуп дагы бергем. Арабаев университетинде Манас таануу бөлүмү бар. Топчубек Тургуналиев деген бир сакалчан аксакал, ошонун директору. Анан мени чакырып Манас жөнүндө айтып бериң. Манас жана ислам деди. Анан мен аны көтөрүп алып барып айтып атам. Ичинде толтура Манастын багында окуган, азан айтканы Манастын деген анысы мунусу айтып, шарият толтура, море шарият. Анан ошо Манас мазарды талкалап айткан айтып атсам эле, анан тиги айтат: "Шунча жол окудум" дейт, эчеке бар экен. Бирок Манастын ушунусун мен билбеппин дейт. Анын үчүн менин көзүм менен оку деген сөз да. Илгери Мисирдин бир чоң муфтийи бар экен, аялын жакшы көрөт экен. Аялын аябай жакшы көрөт экен.
Ananın bir dostu var eken, bu ayalı kандай jakşı kuşu, ayalı sulu eken kuşu kokuy. Dep anan bir gün bazarda жүрse, tigil ayal ökö жүрüp dur. Misir'in ayalları beti açık жүрө beret. Bu Saudiyanın Arap ayalları, Pakistan ayalları betini jabat, Misir'in ayalları betini japkаны kemde eken, bizdin ayallar da açık жүрөt betleri. Karasa beti orta sarılı bir kara katın deyt. Anan berk dosun karap mintip koyuptur. Kapkarıla katın desa ayettir. Mintip koyuptur gözünçü. Anan surap, nege sen mintip ayalın mınday eleken desem, gözümü körsöttüm desem, menin ayalım menin gözüm menen kara. Senin gözün menen karasam mınday olup görüt, menin gözüm menen karasam gözüm ayçürek görünöt. Oşon üçün kim kanday karayt degen ele mesele. Bu kitapta bar mesele. Kitapta bar mesele. Mına Çolpunattaga barsaňar, Ayçürekdi aytat, tanıştırgan aytat, öňü sert ayal bolgan eken deyt. Ayçüregen ekebis. Öňü sert ayal, betinde janagada ugurlar bar eken. Esterige turady şerde. Anan Ayçürekdi sulu da aytabız go biz. Körsa semete atabızdın gözü menen karaganda sulu eken da. Oşon üçün sulu emes, yüger sulu degen söz kalıptır eken da. Şundan.